НТС каналының эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Калатай кызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач күндүн маанилүү жаңылыктары тууралуу кыскача. Президент коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү тездетүүнү тапшырды. Сооронбай Жээнбеков кыскартылган кылмыш иштерин текшерип, күч түзүмдөрдүн жетекчилик курамына талдоо жүргүзүүнү буйруду. Таң заарда шаарды тазалагандардын коопсуздугу үчүн ким жоопту? 3 жылда 6 коро шыпыруучу иш учурунда каза тапты. Тартылбай калган тасмалар, жазылбай калган ырылар, айтылбай калган ачуу чындыктар. Дооронбек Садырбаевсыз өткөн 10 жыл. Бүгүн Залкар инсанды эскерүү кечеси өттү. Аба ырайы тууралуу маалымат таратууда абайлагыла. Прогнозду туура эмес айткандар эми административдик жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Президент коопсуздук кеңешинин катчылыгына буга чейин негизсиз токтотулган жана жабылган кылмыш иштерин иликтөө боюнча укук коргоо органдарынын жумушун өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков жыйын өткөрүп, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мындан аркы чараларды талкуулады. Өлкө жетекчиси бул жаатта ишти күчөтүүнү жана жемкорлук менен күрөшкөн мекемелердин бардык жетекчилик курамына талдоо жүргүзүүнү буйруду. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин чыгашалары дыкат текшертилет. Кыргызстандыктар мамлекеттин бардык тармактарында коррупцияны жоюу боюнча чечкиндүү чараларды күтүүдө, деди президент. Ошондой эле президент УКМКнын төрагасын кабыл алып, коопсуздук кеңешинин чечимдерин тезирээк ишке ашыруу маселесин талкуулады. Абдил Сегизбаевдин айтымында антикоррупциялык кызматтын ишмердиги терең талданып, мамлекет башчысынын сын пикирлеринин баары эске алынып жатат. Сооронбай Жээнбеков кыска мөөнөттө бул мекеме жүктөлгөн милдеттерди толук аткарып жатабы? Ар бир кызматкери иштеген ордуна ылайык келеби? Кайрадан карап чыгуу милдетин койду. Ар бир кызматкер жумушун так аткарышы керек. Жөн гана жооп жазуу менен алектенип, көнүү шадатка салганга болбойт. УКМКнын алдында олуттуу маселе турат. Укук коргоо, сот органдарындагы жана башка мамлекеттик структуралардагы коррупция менен күрөш жүргүзүп, жыйынтык чыгаруу керек, деди президент. Алабука районунда жергиликтүү тургунду Өзбекстандын чегарачылары атканы боюнча кылмыш иши козголду. Райондук милиция мамлекеттик чегараны мыйзамсыз кесип өтүү, адам уурдоо, адам өмүрүнө кол салуу беренелерине ылайык иш ачкан. Бул окуяны дыкат иликтөө боюнча Акыйкатчы институту президентке жана премьер-министрге кайрылып, өлкө жетекчилери өз көзөмөлүн алган. Жарадар болгон Асан Үсөнбаевдин айтымында ал Кыргызстандын аймагында мал кайтарып жүргөндө 27 январь күнү кечке мал Өзбекстандын чегарачылары бери өтүп, ок чыгарып, андан кийин кошуна өлкөгө алып кирип кетишкен. Биздин жаран Наманган областынын ооруканасына жаткырылып, 31 январда мекенине кайтарылган. Үсөнбаев учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланууда. Өзбекстандын чегарачыларынын огу анын оң бутунун санын тешип кеткен. Дарыгерлердин айтымында ага дагы бир нече жолу операция жасалышы зарыл. Жумуш убагында каза тапкан көчө шыпыруучунун жакындарына компенсация төлөнүп берилет. Ошондой эле мекеме тарабынан маркумдун жакын туугандарына материалдык жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу Тазалык муниципалдык ишканасынан билдиришти. Кечээ күнү Бишкекте көчө тазалап жүргөн аялды катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа сүзүп кеткен. Жабырлануучу алган жаракаттарынан улам ооруканага жетпей көз жумган. Кырсыкка күнөөлүү делген айдоочу кармалып, учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Белгилүү болгондой, аял караңгыда жарык бере турган атайын кызгылт сары күрмө кийип, эрежелерди толук сактаган. Акыркы 3 жыл ичинде жол кырсыгынан тазалык ишканасынын 6 кызматкери жумуш учурунда абут кеткен. Таң заарда шаарды тазалагандардын коопсуздугун ким камсыз кылат? Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Бир адамдын өлүмүнө алып келген жол кырсыгы кечээ 12 февралда эртең мененки саат 7-8 чамасында катталган. Бул Абдурахманов көчөсүнө бир аз жете бербегенде жайгашкан аялдаманын тушунда болгону айтылууда. Күбөлөрдүн айтымында жолдун четин шыпырып жүргөн тазалык ишканасынын 59 жаштагы кызматкерин катуу ылдамдыкта келе жаткан Honda Elysion үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Анын кесепетинен оор жаракат алган аял тез жардам унаасында бара жатканда каза болгон. Бул сүрөт Айнур Султаналиева каза болгонго чейин 1,5
саат мурда тартылган. Маркум тазалык ишканасында 2016 сентябрь айынан бери эмгектенип келген. Анын жалгыз уулу да жакында эле көчө шыпыруучу болуп, жаңыдан жумушка орношкон. Бул сүрөттө тазалыктын кызматкери техникалык коопсуздукту сактап, караңгыда жарык берген атайын кызгылт сары күрмө кийип жүргөнүн көрүүгө болот. Муну менен жол эрежесин да бузган эмес дешет тазалык ишканасынын өкүлдөрү. Эженин 1,5 метр жолду шыпырыш керек. Эжеде өзүндө сигнальный жилет деген болгон, светоотражающий сигнальный жилет. Бул даже правила дорожного движения каралганда мындай светоотражающий нерсеге любой водитель должен внимание обращать. Көңүл буруш керек. Бу жерде эмне турат? Хоть знак турабы, хоть кийим турабы, киши турабы, ошо сигнальный жилетчен жүргөндөн кийин любой водитель байкаш керек, сак болуш керек да. Анан бул эми ошол жол эрежесин таза сактабагандыктан болуп калды окшойт. Бир адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп шектелип жаткан Honda Elysion унаасынын 44 жаштагы айдоочусу кармалып, машинасы айыптөлөөчү жайга токтотулган. Аталган факты боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Наркологиялык текшерүүдөн өткөн айдоочу спирт ичимдигин ичпегени тастыкталган. 9 жылдан бери көчө шыпырып акча тапкан 55 жаштагы Афас Турсуналиев чындыгында эле алардын жумушу кооптуу экенин, мындан улам жубайын иштетпей койгонун айтат. Анын жумушу эл таттуу уйкуда жатканда, жайында таңкы саат 4-тө, кышында таңкы 6-да башталат. Афас Турсуналиевдин айтымында, алгач көчөлөрдөгү таштандыны терип, жолдун четин, бордюрдун тегерегин шыпырып, аялдамаларды тазалап шаарды иретке келтиришет. Бирок ал көпчүлүк айдоочулар тазалыктын кызматкерлерине текеберчилик менен мамиле жасап, өмүрлөрүн тобокелге салып иштеп жүргөнүнө түшүнбөгөндөрүнөн нааразы. Эмне үчүн бул мынау гаишниктер үчүн өтпөйт билбейм. Шопурлар жаным алыс болбойсун дейт. Алыстан келет, пипилдетет. Жаныңа келип алып пипилдетет, ошо туурабы? Эмне үчүн мындай рекламалардын баарын эле телевизордон реклама өткөрөт, ошон үчүн рекламалуу ошону айтпайт. Келип алып, анан коюп кете баштайт. Ушундай скорость менен жүрүшөт ушул жерде. Туура эмес. Мына кесегинде мына эмелерде күйбөй калат, бири күйбөй. Эми шопурларга чынын айтыш керек да. Баланча скорость баландай, саат баланчага чейин иште жумушчулар иштейт. Мынаны жыргаганыбыздан кийип жүрөбү. Тилекке каршы акыркы 3 жылда Бишкек шаарында эле көчө шыпырып жаткан маалда тазалык ишканасынын 6 кызматкерин машина сүзүп каза болгон. Акыркы жолу адам өмүрүнө забын болгон жол кырсыгы 2016 январь айында катталып, анда 75 жаштагы коро шыпыруучуну унаа коюп кеткен. Анда аял алган жаракаттардан улам ооруканада көз жумган. Биздин жумуш боюнча, мисалы үчүн жаңы жумушка киргенде бизде инструкция боюнча биринчи инструктаж өтүлөт, вводной деген. Андан кийин каждый квартал сайын ар бир мастер өздөрүнчө инструктаж өтүп турат. Алардын өз журналдары бар, өз тартиби бар. Айта кетсек, азыр эми тиги жол коопсуздугу боюнча биздин айдоочуларга айрылып кетет элем да. Ошо аябай сак болушса, себеп дегенде биздин жумушчулар жалаң тиги шаарды тазалоого аракет кылып, өтө оор жумуштар жасашат. Тазалык ишканасынан билдиришкендей, 12 февралда көчө тазалап жүргөндө каза болгон аялдын үй бүлөсүнө материалдык жактан жардам көрсөтүлөт. Мыйзам боюнча жумуш убагында көз жумган кызматкерге мекеме тарабынан маркумдун жакын туугандарына компенсация төлөнүп берилиши керек. Каргашалуу окуя болбогондо Айнур Султаналиева 2 жумадан кийин 60 жылдык мааракесин белгилемек. Нурзат Астыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Каракол шаарында 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча милиция иликтөө жүргүзүп жатат. Дарыгерлердин айтымында бала пневмонияга кабылгандыктан өпкөсүнө суу толуп, ал өйдө жакка кирип кулагынын түбүгө көрүп калган. Бирок врачтар азырынча бул тууралуу расмий корутунду бериши элек. Ал эми баланын ата-энеси 2 жаштагы Арсландын эч кандай оорусу болбогонун, ошол күнү бала бакчага дени сак жеткирилгенин айтышууда. Алар наристе бирөөдөн сокку жеген же катуу жыгылган деп шек санап жатышат. Мындай айыптоону бала бакчанын жетекчилиги четке какты. Ата-эне шаардык милицияга арыз жазган. Азырынча кылмыш иши козголо элек. Тартип сакчылары соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатышат. Балам көгала, тырмагынан бери көгала, оозу көгала уже тиштеп салыптыр, чак эле эмес. Тилин тиштеп салыптыр. Просто балам садиктен каралбай калган, 1 саат каралбай калган. Сонун кеткен, эч жери ооруган эмес. Ал жөтөлдө не может быть, комага түшүп калган. Жөтөлбөй этпей эле болчу. Ал жөтөлдү деген сөз билбейм, ал калп эле сөз да. Янкасы терезе сүртүп жүргөм дейт, бир пол жууп жүргөм дейт, ушинтип атат да. Билбейм анан калган. Менин жардамчым Чактарова эже бала кыйналып атат деди. Мен аптап Испанияга балдар тач бөлмөгө чуркап барсам, бала кыйгачынан жатыптыр.
көзү көгөрүп бара жатты да. Ошентип эмеге жеттик. Ол больницага аякка кирип элеп приемныйга бердик баланы. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Украинадан Польшага депортацияланды. Муну оппозициялык саясатчы өзү бийликтин кутулуу аракети катары баалады. Ал эми Украинанын чегара кызматы Саакашвилинин өлкөдөн чыгарылгандыгын, ал Киевте мыйзамсыз жүргөндүгү менен түшүндүрдү. Анын алдында Грузиянын мурдагы президентинин тарапкерлеринин бири саясатчыны ресторандан белгисиз адамдар кармап, кичи автобус менен бир жака алып кеткендигин кабарлаган эле. Көп өтпөй эле Саакашвили Варшавага жеткирилгендигин Польшанын чегара кызматы тастыктады. Былтыр декабрда Михаил Саакашвили Киевте коопсуздук кызматы тарабынан камакка алынып, бирок сот прокуратуранын өтүнүчүн колдобой саясатчыны бошоткон. 2015-жылы Украина президенти Петр Порошенко Саакашвилиге жарандык берип, Одесса областынын губернатору кылып дайындаган. Бирок 2016-жылы Саакашвили кызматтан кетип, президенттин саясатына каршы чыккандан кийин былтыр июлда ал жарандыктан ажыратылган. Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчиликтери эмне менен алек? Айрым дипломаттар Тышкы иштер министрлиги аларды туристтик агенттикке айлантканын айтып чыгышты. Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султандын билдирүүсүндө дипломаттар Кыргызстандан жумуш менен эмес, эс алып барган аткаминерлерди да тосуп, сыйлаганга аргасыз болуп жатышат. Анткени мындай тапшырма Тышкы иштер министрлиги тарабынан тынбай берилип турат дейт элчи. Ал эми аталган мекеме элчилик баргандардын баарына көмөк көрсөтүүгө милдеттүү экендигин айтат. Министрлик менен элчиликтин ортосундагы бул маселе жалпы эле чет мамлекеттерде иштеп жаткан дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн дарегине сын пикирлерди күчөттү. Элчиликтердин ишин текшерген комиссия түзүү зарылдыгы дагы айтыла баштады. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын социалдык тармактагы жеке баракчасына жарыялаган билдирүүсү кызуу талаш тартышка жем таштады. Ал бир нече күн мурда чет өлкөдө аэропорттон ар түрдүү адамдарды тосуп алуу элчиликтин иши эмес экенин жазып чыккан. Көрсө Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери Түштүк Кореядагы дипломатиялык өкүлчүлүккө расмий кат жолдоп, анда офицерлерди тосуп алуу тапшырмасын бериптир. Кылычбек Султан массалык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда мындай тапшырмалар биринчи ирет болуп жатпаганын айткан. Келгендердин баарын тосуп алуу элчиликтин милдети эмес. Түштүк Кореяда биздин 5000ге жакын жараныбыз жашайт. Анда баарына тең караш керек да. Расмий делегация келсе, биз алардын ишин көзөмөлдөп турушубуз керек болсо, биз муну өз милдетибиз катары кабыл алабыз. Бул жерде сөз болуп жаткан адам окууга келаткан экен. Ошону тосуп алыш керек дегенде мен мыйзамсыздык деп эсептейм. Аэропортко чейинки аралык 100 километрдей болот. Болжолум боюнча 1,5 сааттык жол. Учуп келген адамды тосуп алууга эртерээк барыш керек. Ошентип жарым күн 1-2 кызматкер ошол жүрүш керек болот. Элчиликтин мамлекеттин акчасы ашып ташып атса, эгерде ушул үчүн гана элчиликти кармап отурса, анда ошол акчаны аз камсыз болгондорго берсин. Ал эми Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү элчи Кылычбек Султан мындай кадамы менен ката кетирди дешет. Алар Түштүк Кореяга расмий иш-чарага бараткан аскер адамдар болчу. Аны биздин департаменттин директору Кыргызстандан ушундай адамдар баратат. Колдон келсе, көмөк көрсөткүлө деп кат жазган. Азыр биз ар кандай учурларды карап жатабыз. Ал ката кетирип койду. Ал элчи болуп иштеп жаткандан кийин биздин мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамга толугу менен баш ийетти. Анда мамлекеттик кызматкер эмнени жасай алары, эмнени жасоого болбосу жазылган. Эмне үчүн ал биздин ички департаменттин директору кол койгон документти ачыкка чыгарат. Кылычбек Султановдун билдирүүсүнүн айланасындагы бул окуя жалпы эле чет өлкөдө иш алып барып жаткан өкүлчүлүктөрдүн ишмердүүлүгү боюнча кеп козголушуна себеп болду. Кыргызстандын 116 мамлекет менен дипломатиялык байланышы бар. Андан тышкары 71 эл аралык уюм менен кызматташат. Чет өлкөлөрдө 30 дипломатиялык өкүлчүлүк, 8 консулдук бөлүмдөр иш алып барат. Депутаттардын айтымында аларга жыл сайын бюджеттен 1 миллиард 300 миллион сом бөлүнөт экен. Бирок мындай ири каражатты сарптап жаткан элчиликтер негизги милдетин унутуп, туристтик агенттик катары барган адамдарды тосуп алуу менен чектелип жатканы айтылып келет. Мындан улам депутаттар элчилердин парламентте отчет берүүсүн талап кылып чыккан. Парламентте айттык, ошол элчиликтердин мен өткөндө комитеттин төрагасында сурандым, ошолордун отчетун уксак. Эмне жумуш кылып атат, эмне пландары бар. Жумушу жок болсо, анда ошол иштеп аткан элчиликтер үлгү катары ошолорго айтып берсин, мондай иш пландарын жүргүзсүн депчи. Биздин өкүлчүлүктөр мен ойлоп атам, ошол өзү айлык маян алып отурганга, анан ошол бизден барган ошол чиновниктерди тосуп узатып койгондо эле милдет катары көрөт деп мен ошондой сезим болуп атат да. Негизги милдети биздин мамлекетке муктаж болуп турат, ошо инвестиция тартуу.
Элчиликтердин милдети чет өлкөдө жашаган Кыргызстандын жарандарынын укугун коргоп, аларга юридикалык жардам көрсөткөндөн тышкары өлкөнүн тышкы саясатын жүргүзүүгө көмөктөшүү. Бирок соңку жылдары биздин элчиликтер тууралуу кандайдыр бир чыр-чатак чыкканда гана угуп калабыз. Алсак учурунда Пакистандагы элчиликтин кызматкерлери пара талап кылганы, Бейжиңдеги дипломатиялык өкүлчүлүктөгүлөрдүн кытайлык ишкерлердин акчасын алдап алганы тууралуу маалыматтар интернет булактарына жарыяланып келген. Тажикстандан да нааразылык нотасы түшкөнү боюнча маалыматтар бар. 2008 жылы Манас аба майданынан Лондонго багытталган контрабандалык тамекини дипломатиялык жүк деп катталган фактынын бети ачылган. 2012 жылы болсо Польшанын Белосток шаарында контрабанда жолу менен тамеки ташып баратып кыргызстандык 2 дипломат кармалган. Ал эми 2013 жылы Москвадагы элчиликте иштеп жаткан вице-консулубуз жол кайгуул полициясына кармалганы тууралуу маалымат желдей тараган. Өзүңөр билесиңер, элчиликтин ишин кээде жетекчилер барганда кичине угуп калабыз. Ара чыр-чатак болсо, же дипломат мас болду, же болсо авария болду, же болсо ушундай тышкы иштер министринин ишинде бир кыйынчылыктар жаратты, жанагындай болбогон нерселерди. Ошон үчүн кайрадан иштеп, кайрадан карап чыгыш керек. Кылычбек Султановдун айланасындагы кырдаал боюнча комиссия түзүп иликтеш керек деген талаптар айтылууда. Бирок андан натыйжалуу жыйынтык чыгаарына көбү ишенбейт. Себеби буга чейин түзүлгөн бир катар комиссиялар айтылып өткөн чуулгандуу окуялар далилденген жок деген тыянак чыгарып тим болушкан. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС. Белгилүү кинорежиссер, саясий ишмер Дооронбек Садырбаевдин арабыздан кеткенине 10 жыл өттү. Бүгүн Бишкекте Залкар инсандын туулган күнүнө карата эскерүү кечеси болду. Анда автордун Даанышман деп аталган 5 томдук китебинин бет ачары өттү. Медициналык окуу жайга тапшырып, бирок докторлуктан баш тартып, кино дүйнөсүнө аралашкан Дооронбек Садырбаев 70тен ашык даректүү тасма, 16 көркөм фильм жараткан. Ал саясатка да аралашып, 1995 жылдан 2008 жылга чейин Жогорку Кеңештин 3 жолку депутаты болуп, ачуу чындыкты ачык айткан менен айырмаланган. Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл артисти Дооронбек Садырбаев 2008 жылы узакка созулган оорудан улам көз жумган. Кыргыз эл баатыры, эл артисти, белгилүү режиссер, коомдук ишмер Дооронбек Садырбаев эскерүү кечесинде анын Даанышман аттуу 5 томдук чыгармалар жыйнагынын бет ачары болду. Ошондой эле чакан китеп сүрөт көргөзмө да ачылды. Белгилүү инсандын китебин чыгаруу үчүн 4 жыл убакыт кеткен жана 750 000 сом сарпталган. Китеп 500 нускада басылып чыкты. Анан бул китептин чыгышы Дооронбек Садырбаевдин туулган күнүнө карата дал келип калды. Ошондуктан ушу бүгүн презентация кылып коелу деп, бет ачарын кылып коелу деп чечтик. Ишинде камтылгандар бул Дооронбек Садырбаевдин саясатта жүргөндөгү материалдар, Жогорку Кеңеште сүйлөгөн сөздөрү, Дооронбек Садырбаевдин аңгемелери өзүнчө бир том, ырлар жыйнагы өзүнчө бир том, обонду ырлары, ошондой эле Осмонов жөнүндөгү поэмасы чыккан. Иш-чарага коомдук ишмерлер, маданият жана искусство өкүлдөрү, достору, туугандары келишти. Чыңгыз Айтматовдун «Кыямат» романы боюнча сценарийин жазып, койгон режиссеру Дооронбек Садырбаев. Ак баранын көз жашы. Дооронбек Садырбаев 1939 жылы ушул күнү Нойкен районунда туулган. Мектепти аяктаган соң медициналык институтка тапшырып, бирок жогорку окуу жайды аягына чейин бүтпөй эле киностудияга иштегени кетип калган. Кийин Ленинград шаарындагы театр, музыка жана кинематография институтунда билим алган. 80ге жакын даректүү тасманы, Арман, Махаббат дастаны, Ак баранын көз жашы өңдүү 16 көркөм фильм тарткан. Мындан улам анын аты кыргыз телефильмге ыйгарылган. Улуттук искусствону өстүрбөгөн силер деп баштады эле койду элек. Эпизодуңар менен калгыла башкасын карайбыз деп. Телефильмдер тапшырып атканда да ошондой эле. Анан бир күндө айтып атпайбы, кинематографияда мындай бир кызуулук бар дейт. Мисалы бир 2 эпизодду киргизгим келсе, андан да чыр чатак дагы 2 эпизод тартып коюш керек дейт. Анан баа комиссия көргөндө тиги кызыл чүпүрөктөй болуп, баягы 2 эпизодго жабышып, кырмышып жата берет дагы, сени бияктагы. Hemen alып өтүп кетесиң деп. Муну доком ойлоп тапкан. Баягы түркүн тагдырларынын ичинде. Ушул сыяктуу бир алтын сапаттар бар.
Дорунбек Садырбаев Кыргызстанда биринчи жолу фильм концерт тарткан. 60-жылдары телегөрсөтүү жаңы келип жаткан кезде концерттик номерларга атайын пленка бөлүнчү эмес. Мындан улам башка максатка берилген кассеталарды үнөмдөө отуруп, Рыспай Абдыкадыров, Ыбырай Туманов, Шекербек Шеркуловдордун чыгармаларын пленкаларга тартып калтырган. Ошондой эле алгачкы кыргыз кинокомедияда Садырбаевдин колунан жаралган дешет замандаштары. Дорунбек Садырбаев бир гана режиссер эмес, саясатчы катары да элге таанылган. Ал жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Бирок сакал адам катары бүтүн кыргыз элине, ушул жерде кыргыз элинин туткасы болуп турган, силер балдарга кайрылып кете турган бир 2-3 мүнөттүк сөзүмдү угуп алгыла, анан кийин өлкөнү эмне кыласыңар эми, колуңарда турганда эми өзүңөр билесиңер да. Эки депутатты билем, жогорку кеңештин сессиясына даярданганда өтө аналитикалык иштер жүргүзгөн. Бирөө Турдак Мусубалиевич, бирөө ошол Дорунбек Садырбаев эле да. Ал кагазга жазып келип, Дорунбек аке майда чүйдө маселеге кайрылчу эмес, алга келчү да эмес, добуш берчү эмес, сүйлөшчү да эмес. Анан бурулуш учурда мамлекеттин тагдырына тийиштүү. Ошол учурда Дорунбек аке сүйлөбөй койсо болбой тургандай, сөз жок сүйлөш керек болгон учурда гана сүйлөчү да. Бүгүн ошондой Дорунбек аке кыргыз саясатында жок экени накта оркой көрүнүп турат. Бир кездеги сонун кыялыңыз бар эле унутуп койдуңуз дедим да. Сиз кайсы кыял дейт. Эсиңизде барбы, сиз Кыргызстанда Бишкекте жалгыз актердун театрын ачам деген сонун идеяңыз бар эле десем. Ай, балам, мен аны ишке ашырып койбодумбу деди. Кандайча десем, жогорку кеңеште карасаң, а жерде дейт, мен жалгыз эле менмин дейт актер. Башка актер жок дейт жерде дейт. Менмин актер дейт. Мен тиги трибунадан чыгып сүйлөгөн сөздөрүмдү сен угуп жүрөсүң. Байкабайсың дейт. Ал жерде деген ал кишинин сүйлөгөн сөздөрү башка сөздөргө окшош эмес да. Өзүнчө эле адабий чыгарма, көркөм чыгарма сыяктуу болуп, анан окуганда да кырааты менен, сонун дикциясы менен ушундай кылып окуйсуз окуш эмес беле. Ошондой эле Дорунбек Садырбаев акын публицист катары да белгилүү, 20дан ашык китептин 800дөй публицистикалык макалалардын автору. Эркин Тоо газетасына бир топ эмгектери жарыяланган. Аталган басылмага кыргыз элинин көйгөйүн, келечегин жазайын деп өзү ишке суранып орношкон дейт гезиттин мурдагы редактору. Эл артисти, атактуу киши. Мен андай оюмда да жок эле, мен ушу кызматка ал деп, анан көрсө ал кишиге ал кызмат деле кереги жок экен, айлык деле кереги жок экен. А кишиге ушул площадка керек болгон экен, аянт керек болгон экен да. Көкүрөгүнө толуп жүргөн элге айтайын деген кээ бар экен да. Ошолорду жарыкка чыгарыш керек болгон экен да. Ошол редакцияга иштеп баштагандан баштап контракты менен алдык. Эми күн сайын жазар эле да бул киши, тынбаган, эмгекчил. Макул дейли да редактировать эткенгечи. Бирок ойду өзгөртпө дейтчи эле да, ойго тийбегин деп. Ал эми ырларына келгенде болсо, бул киши бир да сөзүн өзгөртүрчү эмес. Айтчы, андан көрөкчө чыгарбай эле кой. Дорунбек Садырбаев 2008-жылы 69 жашында оорунун айынан көз жумган. Ал тирүү болгондо быйыл 79га чыкмак. Келерки жылы Дорунбек Садырбаевдин 80 жылдыгы белгиленет. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Жол мафиясы депутаттардын дагы кызыгуусун жаратты. Бүгүн парламенттин тармактык комитетинде транспорт министрине мафия тууралуу суроолор берилди. Өткөн аптада вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев салмак габариттик көзөмөл бекеттеринде атайын топтор пайда болгон. Алардын жүзү жакын арада ачылаарын билдирген. Ошондой эле комитеттин отурумунда өлкө аймагына мыйзамсыз киргизилген унаалар тууралуу маселе көтөрүлдү. Баарынын кызыгы мамлекеттик бюджетке миллиондогон чыгымдар келтирилгени аныкталып, кылмыш иши козголгондугуна карабастан азырынча шектүү деп эч ким атала элек. Тармактык комитеттин отурумунан Акмарал Сабаттардын материалы. Транспорт министрлиги тарабынан сунушталган документте жолдорду жана андагы инфраструктураларды ЕЭПтин талаптарына туура келтирүү каралган. Бирок депутаттарды бул тармактагы чечилбей жаткан көйгөйлөр көбүрөөк кызыктырды. Мисалы, жолдордун салынып бүтпөй жатып кайра талкаланышы, оор жүк ташыган унаалардын ашыкча салмак менен баратканына карабастан таразалардан өтүп кетүүсү, күйүүчү май ташыган цистерналардын байма-бай жол кырсыгына кабылышы. Эл өкүлдөрүнүн айтымында мунун баарына тармактагы иретке келтирилбей жаткан башаламандык себеп болууда. Мына жолдун баарын талкалап атат. Большой грузный көп жүк ташыган немелер авария кылып, бүтүн солярка бензин менен тиги битумдарыңарды, асфальттагы битумдарды жууп кеткенден кийин 2-3 күн машина жүргөндөн кийин шебонкалар силер асфальт заводдон чыккан талкалап салып атат жолдоруңуздучу. Сын пикирлерди биз туура кабыл алабыз.
бирок проблемалар бар. Жана сиз айткандай проблемалардын үстүндө биз иштеп атабыз. Былтырдан баштап ишти баштаганбыз. Быйыл дагы ошону жандандырабыз. Мына бул азыр ошол гаилер менен жана башка дагы биз менен параллель иштей турган ишканалар менен иштеп туруп, булардын баарын иретке келтиребиз деген ишеним бар да. Мындан тышкары жол мафиясы тууралуу да суроо көтөрүлдү. Өткөн жумада вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев транспорт министрлигинин коллегиясында жолдордогу мафияга салам айтып, алардын жүзүн ачабыз деп билдирген болчу. Атка минер анда оор жүк ташыган унааларды таразага тарткан көзөмөл пункттарында атайын уюшкан топтор пайда болгонун, алар унаанын салмагы канча болбосун пара алып кое берип жатканын айткан. Ошо бизге да кызык болуп атат да, ошо жол мафиясы барбы? Бул эмне үчүн? Өзүңүздүн бир комментарийиңизди айтып коюңузчу. Бул жөндөн айтылып аткан маселе болбосо керек, себептен көп жылдардан бери ушу жолдун айланасында көп ушундай туура эмес нерселер болуп келгени, жанагы бузулуп атканы боюнча, башка боюнча маселе көп да. Жанагы проекттер көп убагында созулуп кеткен, аткарылбай калган. Мисалы 2-3 жылдап созулса, 2-3 жылдап ошолдой персонал айлык алган. Анда сиз айтып атасыз анда жол министрлигинде жок деп андай нерсе. Бул мафия деген сөз бул уюштурулган бир уюм да. Уюштурулган уюм министрликте бүгүнкү күндө жок десем мен туура болот да. Уюштурулган уюм. Мындай единичный факттар болуп калышы мүмкүн. Жанагы злоупотребление служебным положением, жанагы безоговорительный контролдогу жанагыдай мыйзамсыз өткөрүүлөр, жандай мындай акча алуулар, алар уюштурулган эмес. Ошондой эле түндүк-түштүк альтернативдик жолун салууда кандай иштер жүрүп жатканы кызыктырды. Министрдин айтымында биринчи жана экинчи фазасында иштер тынбай жүрүп жатканы менен тоннелди казууда маселелер жаралган. Шагыл таш көп чыгып, башта 3 метрден казылса, учурда 70 сантиметрден гана казуу иштери жүрүп жатыптыр. Белгилей кетсек, бул жолдун 2 фазасына Кытайдын банкы $700 миллион бөлгөн. Үчүнчүсүнө башка 2 эл аралык донор каражат бөлүп, ал боюнча учурда тендердик процесстер жүрүп жатат. Ошондой эле комитеттин отурумунда тыштан мыйзамсыз ташылган унаалар жөнүндө да маселе көтөрүлдү. 2 апта мурда экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы кымбат баалуу унааларды өлкөгө мыйзамсыз киргизүү боюнча коррупциялык схеманы таап чыккан. Бул боюнча кылмыш иши ачылган. 45 машина кармалды. Аябай кымбат баалуу машиналар жанагы сырттан уурдалып келип Кыргызстанда катталып ушул жерде жүргөн. Андан кийин бир канча кишилер камакка алынды, бир канча кишилер үй камагында деген маалымат тарады. Вот коррупцияны жоёбуз деп жана мыйзам алып келип атасыңар. Ал жерде талкуу аябай чоң. Бүт Кыргызстандын чоңдор ушундай машина мүнөт деген сөзгө чейин чыгып атат. Следственный мероприятиялар жүрүп атат, бирок камалды бизден бир дагы специалист камал элек. Фактылар боюнча иштер жүрүп атат. Азыр конкретный фамилияларды айтылган жок. Биз Ички иштер министрлигине запрос жасаганбыз. Конкретно кайсы специалистке, кайсы территориальный отделдерде ачылды деп. Андай маалымат пока бизге берген жок. Ошондой эле чек арадан кирип, бирок өлкө ичинде каттоого турбаган унаалардын саны канча экени белгисиз. Мындан улам эл өкүлдөрү бул маселени тез арада тактоо талабын коюшту. Анын жыйынтыгы менен дагы көп мыйзамсыз ташылган автотранспорттар чыгышы мүмкүн. Акмарал Сабаттар, Бакыт Кошалиев, НТС. Аба ырайы боюнча туура эмес маалымат тараткандар 2000 сом айыпка жыгылышы мүмкүн. Мындай демилге менен депутаттардын тобу чыгып, мыйзам долбоорун даярдашты. Эл өкүлдөрүнүн айтымында аба ырайы тууралуу маалымат айыл чарба менен экономикага түз таасирин берет. Андыктан бул жаатта так прогноз болушу керек. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, анда быйыл кыш болбойт же жаз эрте келет деп коомчулукка жарыялаган билермандар дагы жоопкерчиликке тартылып калат. Ошол эле убакта депутаттардын демилгесине аба ырайы боюнча болжолдуу маалыматты интернет аркылуу жайылтып келгендер каршы чыгууда. Мындан ары аба ырайы боюнча туура эмес маалымат бергендер жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Учурда парламентте гидрометеорология жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү каралууда. Демилгечилердин айтымында аба ырайы жөнүндөгү маалыматтар айыл жана жол чарбасына жалпы эле экономикага түз таасир этет. Ошондуктан ал так жана туура болушу керек. Эгерде кандайдыр бир аба ырайы боюнча туура эмес маалыматтарды берсе, чындыгында бир жаратылышка, айыл чарбага
таасир берүүчү, зыян келтирүүчү кандайдыр бир маалыматтарды туура эмес бере турган болсо, ошол тараптарга административдик жоопкерчилик чегерүү боюнча мыйзам каралып жатат. Айыппулдар өлчөмү өтө чоң эмес. Мен айтып кеттим, жеке тараптарга 3 эсептик көрсөткүчтө бул 300 сом тегереги, ал эми юридикалык тараптарга 20 эсептик көрсөткүч, бул 2000 сомдун салынуучу айыппулдары. Депутаттардын бул демилгесин Гидромет борборунун кызматкерлери кубатташууда. Алардын айтымында өлкөнүн аймагындагы аба ырайы боюнча маалыматты жеке жарандар жана айрым коомдук уюмдар интернет аркылуу жайылтууда. Бирок анда кандай маалымат жарыяланса да, сөз кыргыз метеорологияга тиет экен. Өзүнүн керектөөсүнө эгер продукция жасабааны колдонсо бир маселе, эгер башкаларга маалымдоо катарында эмнесе алар деген баягы ошол өзүнүн чыгарган прогнозун тактыгын анан баягы өз убагында жеткирүү боюнча кандайдыр бир жоопкерчилик болуш керек деп ойлойм да. Бизден башка жанакы официалдуу түрдө берип аткан маалыматтарды дагы тактыгы болуш керек да. Ал дагы баягы алардын жоопкерчилигин жогорулатат деген ойлойбуз. Биздин өзүбүздүн дагы жоопкерчиликти негизи бул баягы көтөрүүгө жардам берет деген ой бар да. Дмитрий Помещиков 5 жылдан бери Погода KG сайты аркылуу аба ырайы жөнүндө жарыялап келет. Ал өзү дизайнер, программист болгондуктан негизги ишине кошумча сайтты иштетүүнү туура көргөн. Маалыматты болсо эл аралык 3 булактан алат экен. Ошондуктан ал өзү жарыялаган маалыматтардын расмий мекеменикине караганда көбүрөөк чындыкка жакын экенин айтат. Наш сайт берет прогноз погоды с различных сайтов в интернете. Биздин сайт ар кайсы булактардан аба ырайы боюнча маалыматтарды алып туруп, салыштыруу менен жарыялайбыз. Ошондуктан кандайдыр бир жоопкерчиликти алууга даяр эмеспиз. Буга чейин биз жарыялаган маалыматтардын 90% туура чыгып келген. Себеби аба ырайы боюнча маалыматтар Россиялык, Улуу Британиялык жана АКШнын мекемелеринен алынат. Алардын жабдыктары жаңы жана бүгүнкү күндүн талаптарына толук жооп берет. Кыргызстанда илгертен кышкы суук менен жайкы ысыкты чилде кыш келген 3 айды 90 түштү деп коет. Андан тышкары ай жаңырганда чалкалап турса жаанчыл, андай болбосо кургак ай болот деген да божомол бар. Андан тышкары өзгөчө элетте өсүмдүктүн кабыгы калың болсо кыш суук, жука болсо жылуу деп жоромолдоп коюшат. В Западе я в основном говорил, в Западе будет наводнение и зима не будет. Коомчулукка өзүн арыстан алай деп тааныштырган Арстанбек Абдылдаев бир канча жыл мурда басма сөз жыйынында ушинтип билдирүү жасагандан кийин аба ырайы катаал, кыш узак жана суук болгону бүгүнкү күнгө чейин кыргызстандыктардын эсинде. Демилгечилердин айтымында буга окшогон билдирүүлөр туура эмес чыкса да, мыйзам боюнча айыппул салынат экен. Мирбек Айтикеев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Ал эми кыргызстандык жаш таэквондочулар Казакстанда өткөн эл аралык мелдеште 11 медаль утуп кайтышты. Турнирде өлкө намысын коргоп 11 спортчу катышкан. Алардын 3-өө алтын медаль тагынып чемпионат алса, 3-өө күмүш, 5-өө коло байгеге ээ болушту. Алтын алгандардын бири командадагы жалгыз кыз 10 жаштагы Айназик. Эл аралык мелдеште баш аягы 100дөн ашуун спортчу күч сынашкан. Анда биздин таэквондисттер мыкты ыкмаларды колдонуп атаандаштарын нокаутка жыккандар да болгон. Мекенине медальдар менен кайткан спортчулар тууралуу Кайыр Жайлообеков айтып берет. Кыргызстандык жаш таэквондочулар Казакстандагы Taekwondo Winterfest 2018 аталышындагы эл аралык мелдештен ол жолу кайтышты. Бүйүр кызыткан таймаш коңшу өлкөнүн Алматы шаарында 11 февраль күнү өткөрүлгөн. Анда Кыргызстандын намысын 11 спортчу коргоп, хуржунуна 3 алтын, 3 күмүш жана 5 коло медаль топтой алышкан. Кышкы фестивалда алтын медаль тагынгандардын бири 10 жаштагы Айназик Абдужабирова. Ал Кыргызстандын атынан барган команданын ичинде жалгыз кыз. Айназик таэквондо менен 2 жылдан бери машыгат. Кыска убакыттын ичинде спортчу көптөгөн ийгиликтерге жетише алган. Ал эл аралык деңгээлдеги турнирлерге катышып, биринчиликти эч кимге бербей келет. Көбүн эсе мырзаларга ылайыктуу спорттун бул түрүнө Айназикти катуу мүнөзү алып келген. Мен телевизордон Джеки Чандын, Брюс Линин кинолорун көрүп, катышкым келди. Бул жака келдим. Мелдештерге барып, биринчилерди алып келдим. 2 жолу Казакстанга бардым. Ал жактан да көп эле медалдарды алып келдим. Менин атаандашым өзүмөн чоң болчу. 35 килограмм болчу. А мен болсо 25 болчумун. Анан мушташтым, ал менен утуп алдым. Кыргызстандын дагы бир спортчусу Рамиз Дайстроков башкалардан айырмаланып, кызыктуу мелдеш көрсөтө алды. Ал алматылык атаандашына эч мүмкүнчүлүк бербестен нокаут менен жыгып, алтын медаль илип кеткен.
аралык мелдеште баш аягы 100дөн ашуун спортчу күч сынашкан. Катышуучулардын жаш курагына чектөөлөр киргизилген эмес. Кыргызстандан барган спортчулардын кенжеси 8 жашта болсо, чоңу 14тө. Балдар турнирге бир нече ай даярданып, атаандаштарына жакшы эле сүр көрсөтө алышкан. Зимний фестиваль в Казахстане. Казакстанда өтүүчү фестивалга биз жыл сайын барып катышып турабыз. Бирок бул ирет балдар жылдагыга салыштырмалуу мыкты жыйынтык көрсөтүштү. Чындыгында биз мындай болот деп күткөн эмеспиз. Ага чейин күнүнө кеминде эле 2 сааттан ашуун убакыт машыгып жаттык. Эреже кыз бала дебей баарына бирдей. Спортто эң башкысы бул тартип. Эми кийинки турнирлерге дагы ушундай темп менен даярданып, Кыргызстандын атын чыгарабыз деп ниеттенип турабыз. Жаш спортчуларды алдыда көптөгөн эл аралык жана дүйнөлүк мелдештер күтүп жатат. Келечекте дүйнө чемпиону болууну самаган бөбөктөр азыртан эле күчөтүлгөн тартипте машыгууга өтүшкөн. Учурда болсо 24-25 февралда Алматы шаарында өтүүчү Казакстан чемпионатына кызуу даярдык көрүп жатышат. В этом году мы в принципе готовимся. Кыргызстанда таэквондо өнүгүп жатат десем жаңылышпайм. Себеби ага кызыккандардын саны жыл санап өсүүдө. Мындан улам өлкөнүн таластан тышкары 6 дубанына филиалдарыбызды ачып койгонбуз. Бирок эл аралык мелдештерге келгенде эле Кыргызстандын атынан 6-7 спортчу эле катышып калат. Бул өтө аз сан. Көйгөйдүн баары каражат маселесине келип такалат. Себеби четке чыкканда бардык чыгымды спортчулар өздөрү көтөрөт. Мамлекет тарабынан көңүл бурулса, дагы да болсо жогорку тепкичке көтөрүлмөк. Таэквондо федерациясынан билдиришкендей, Кыргызстандын спортчуларынын учу кур эмес. Азыркы тапта федерация өлкө чемпионатын өткөрүүгө камынып жатышыптыр. Иш-чара Ош шаарында болору чечилген менен азырынча датасы тактала элек. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС. Программа уздуш менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылды. Саламатта болуңуздар.